Токтогулда милиция кызматкери кадастр кызматынын башчысын сүзүп кетти. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан билдиришти. Маалым болгондой, 17 август акыран түнү Лада 2113 унаасы Бишкек-Ош жолунда жөө адамды сүзүп кетип, аны 100 метрдей сүйрөп барган. Андан кийин унаа карама-каршы тилкеде келе жаткан Scania жүк ташуучу унаасы менен кагылышкан. Жөө адам жол кырсыгы болгон жерде каза болгон. Ал эми унааны башкарган милиция кызматкери Токтогулдагы ооруканага жеткирилген. Белгилүү болгондой, жол кырсыкта көз жумган киши Токтогул районунун кадастр кызматынын 58 жаштагы НБ аттуу башчысы болгон. Алдын ала маалымат боюнча, милиция кызматкери жол кырсыгы учурунда мас абалында болгон эмес. Бул факты боюнча топтолгон материал Токтогул райондук милициясында катталып, соттук автотехникалык жана соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Учурда текшерүү иштери жүрүп жатат деп билдиришти облустук милициядан. Бишкекте алдамчылыкка шектелип 40 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, 11 августта милицияга ЗК аттуу жаран кайрылып, укук коргоо органдарында иштеген Назира аттуу кызматкерге чара көрүүнү суранган. Анын айтымында ал 4 августта мас абалында унаа айдаган үчүн кармалып, унаасы айып аянтчасына коюлган. Бул ишти чечип берүү үчүн Назира аттуу милиция кызматкери 30 000 сом алып, бирок убадасын аткарбай кача баштаган. Аталган фактыга байланыштуу Кылмыш кодексинин 209 беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Кечээ 16 августта болжол менен саат 15:50 Тыналиев менен Түштүк магистрал көчөлөрүнүн кесилишиндеги дүкөндөрдүн биринде мурда алынган акчанын 16 000 сомун кайтарып жаткан учурда НС кармалган. Белгилүү болгондой, кармалган жаран мурда кийин милиция кызматкери болуп иштеген эмес. Учурда тергөө иштери уланууда. Кармалган жаран башка алдамчылык иштерине шектелип жаткандыктан милиция алданып калган жарандарды 0589 23 44 номерине кайрылуусун суранат. Ош шаарындагы Ички иштер министрлигинин ИИМ 703 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан аскер 17 августта каза болду. Бул тууралуу Акыйкатчы институту кабарлады. Омбудсмен мекемеси аскер бөлүгүнүн жетекчилигинин сөзүнө таянып буларды кабарлады. 17 августта эртең мененки саат 05:00 чамасында текшерип өткөрмө пунктунда турган аскер М уулу А басып жүрүп жыгылып түшүп ошол бойдон тура алган эмес. Медициналык бөлүмгө алып барганда анын каза болуп калганы аныкталган. Акыйкатчынын өкүлү соттук медициналык экспертизанын башчысы Кылычбек Насиров менен жолугуп сүйлөшкөн. Ал мархумдун денесинде зомбулуктун белгилери жоктугун жана экспертизага атасы катышканын айтып берген. Алдын ала божомол боюнча жоокер жүрөк оорудан каза болгонун жана толук изилдөөнүн жыйынтыгы 1 айдын ичинде чыгарарын кабарланды. Учурда аскер прокуратурасы иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Мархумдун үйүнө кетерине 1 ай убакыт калган. Акыйкатчы институту бул фактыны дагы аскер бүлөктөрүндөгү жоокерлердин өлүмүн иликтеген мекемелер аралык жумушчу топ изилдей турганын маалымдады. Өткөн айда Акыйкатчы институту атайын жумушчу топ түзүп, соңку 5 жыл ичиндеги жоокерлердин өлүмүн армиядагы зордук зомбулук иликтенерин билдирген. Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арылай элек. Акыркы айларда эле аскер бөлүктөрүндөгү бир нече өлүм катталды. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгуроочону да баса кетиңиздер.